Бирок кээ бир адамдар азыр мечит жабыкта, аянт тосукта кантип айт намаз окуйбуз деп атышат да. Айт намаз окуу ал оңой. Үйүңөрдө окуй бергиле. 2 рекет. Болгону 6 такбир ашыкча. Кандай? Намазга Аллаху акбар деп киришкенден кийин Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарак асмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук дегенден кийин Фатиханы баштабай туруп, кайрадан Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу кулак кагып такбир айтып, анан колуңарды кайрадан байлап, ушинтип. Анан Фатиханы окуйсуңар, анан даммы сүрө, анан руку, анан сажда, анан кайра экинчи рекет турасыңар. Экинчи рекетке турганда бисмиллах менен Фатиха даммы сүрө окуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп рукуга кетип калбай, 3 жолу баягындай Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп такбир айтып туруп, 4-үнчүсүндө рукуга барасыңар, калганы бардык намазга окшош. Ошону менен үйдө сиз мисалы бир туган ага же ини аркаңыздан апаңызды, жубайыңызды, карындашыңызды, эжеңизди, уулуңузду, кызыңызды, балдарыңызды коюп алып туруп, айт намаз окуйсуз. Ушинтип биздин үйүңүздө биринчи жолу тарыхта айт намаз окулуп атат. Кандай мыкты үй билесиңер.